Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин өтө турган темабыз таблица боюнча болмокчу. Ал үчүн биз программабызды ачып алабыз. Бай эле Breakfast программасын ачып алабыз. Breakfast программасын ачып алгандан кийин эми биз жаңы бир файл түзүшүбүз керек. Мисалы азыр бизде index.html болсо, биз мурунку сабактарда ушулар өткөнбүз. Эми биз таблица түзөбүз. Ал үчүн бизге жаңы файл керек. Ал үчүн бул жерге жаңы файл ачып алабыз. Биз файлдын атын table.html деп коелу. HTML. Так, произошла ошибка файла HTML. Где? Так. Жөн эле tab.html деп коеюн. HTML. Окей. Ачылды. Эми биз бул жакка код жазышыбыз керек. Сайттын скелетин биз готовый фондодан түзүп алсак болот, бирок бизге сразу өзүбүз түзүшүбүз керек. Ал үчүн биз жаңы код ачабыз. Эми ручной жазабыз. Так, type. Ушинтип жазганыбыздын себеби биздин эсибизге көбүрөөк түшүш керек. Себеби бул коддорду эстен чыгарбаш үчүн, ошон үчүн колдо жазабыз. Биз могул жактан эле уже копировать этип, мисалы могул готовый немени, скелетти ушул жакка таштасак болот, бирок мындай ручной жазган баары бир башка. HTML. Эми HTML сайттын структурасы HTML. Ылдыр ачып алабыз дагы. Эми бул HTML-га head керек. Head болсо, эми бул headке биз жаңы код таштайбыз. Бизге неме керек? Meta charset алабыз. Биринчиден meta charset. Буларды биз өткөнбүз темаларда. Ошон үчүн сиздерге бир эсиңиздерге түшүрүш үчүн бир дагы кайталап коеюн. Meta charset түштү. Эми стиль берип алайлы. CSS түздү, ушул таблицанын ичине дагы улап алышыбыз керек. Ал үчүн бизге link rel still shed и tref и CSS-ин ичинде бул стилибиз бар. Кодду жазабыз. Эми кийинки бөлүмүбүз биз title. Билесиздер, title бул сайттын аты, название. Title. Таблица деп коелу. Эми head түзүп алып. Эми биз бул жака body түзүп алабыз. Body'нин ичине биз коддорубузду жазабыз. Жаңы код менен body деп жазабыз. Body. Body'ни дагы ылдыр түшүрүп алабыз. Эми ушу body'нин ичине код жазабыз. Өзүңүздөр билесиздер. Бизге таблица керек. Ошон үчүн биз таблица менен колдонобуз. Эми h1 менен билесиздер, өзүңүздөр постоянно колдонуп жүргөн код. Эми биз таблица. Эми текшерип көрөбүз. Так, onu алып коелайлы. Удобный болуш үчүн. Ушуну алып кое алабыз. Так. Bunu кичинекей жазабыз и ушундай кылсак болот, сиздерге көрүнүп атат. Так, MyWeb'ден эми таблица tab.html ачып алдык. Эми ушуну текшерип көрөбүз. Таблица уже ачылды. Эми бул таблица биз стилди бере алайлы. Биз стилибиз бар. CSS-тен эми бул жака класс менен беребиз, h1-ге. Класс title берип көрөбүз. Иштеп көрөлү. Вот таблицабыз уже орточулда. Эми таблицаны кичине башкачараак коеюнчу. Так, title у нас title 2 пиксель алып көрөйүнчү.
не 2 пиксель емес, бұл бір бойдан ала берсін. Так, ну болот бизге көрүнүктүү эле. Же color берип цветин өзгөртсөк болот, бирок ушул цветте турган жакшы го дейм. Же өзгөртүп көрөлү. Давайте красный кылабыз. Красный цветте. Ctrl-S. Таблица. Дайте. Кызыл өчүн эми тапка кайра киребиз дагы. Эми биз таблица ачышыбыз керек. Бул жака бизге таблица катары менен, ирети менен ар бир нерсе, ирети менен түшүш керек. Өзүнүн бул таблицанын дагы тектери болот. Бул тектерди жаттап койсоңуздар, постоянно биз колдонобуз. Эми биз таблицаны жазыш үчүн биз атайын өзүнүн теги бар. Table. Код менен table ачабыз. Table. Уже ачып алдык, эми текшерип көрөлү. Эч кандай өзгөрүү жок. Эми бул table'дын ичине дагы код жазабыз. td деп жазабыз. Нет, tr. td'нын ичине, мисалы, tr. Булдан тек таблица. Эми биз бул мындай болуш үчүн налайны түшүнүктүү болуш үчүн tr, бул tr'нын ичине td деп жазабыз. td. Ошол td'нын ичине эми өзүбүздүн структурабызды жазып кетебиз. Мисалы алсам, td'нын ичине биринчи коюп турайлы, эми ушуну эле копиировать этип таштап кетебиз. Окей, эми бизде экинчи аты болуш керек, аты дейли. Үчүнчүсү, бул таблица кайсы жерде колдонулат? Кээ бир жерде бир кандай бир продуктанын форматы же болбосо бир адамдардын бир регистрация болгон өзүнүн таблицасы болот. Ошо таблицада колдонсоңуздар болот. Бул аябай көп жерде колдоно турган таблица. Так, бул жака биз атын эми email керек, ошол адамдын email. Так, email керек. Эми эң алдына дата регистрация, кайсыл күнү регистрация болгон ошону жазабыз. Дата регистрация. Эми көрөбүз. Эми бул жака көрөбүз. Бул жерден чыгарып берди. Аты, email, дата регистрациясы. Дата регистрациясын чыгарып берди. Ушундай форматта чыгарып берди. Эми биз буга стиль беришибиз керек, кичине өзгөчөраак болуш керек. Бул азыр баары бир деле немесине туруп калды. Эми биз буга бир стиль берип көрөлү. Мына таблица, таблица. Ушуну эле алалы. Эми стилге киребиз дагы, жаңы стиль ачабыз, билесиздер. Точка, table, код ачабыз. И бунун ичине биз таблицанын ичине border 1 пиксель болуш керек бул жери. Бул жери 1 пиксель могул кичине чоңураак болуш керек да, ошон үчүн 1 пиксель. Salt бул эми тамган немеси. Узундан немесин кеткен. Salt эми свете. Salt эми свете. Бон свете. Давайте чорный цветти колдонойлу. Эми текшерип көрөбүз. Так. Биз кайсы жерден ашып кеттик. Так, table, border, 1 pixel, salt. Так, таблица, table. Table. Аха. Эми биз table жазып алдык. Биз бул жерге могун көрсөңүздөр, бул жагы иштебей атат. Биз могул tableга неме бербеппиз, класс бербеппиз. Tableга да класс беришибиз керек эле негизи.
Биз азыр 5 классты урутабыз, бул жака уже чыкпай атат. Мен ушул жерден ката кетирипмин. Мисалы могул H1 окшотуп, биз могул класска байлап алышыбыз керек да. Биз бул автомат түрдө бул стилден бизге дизайн алып бериш керек. Мисалы, бул жака класс жанагы table деп жаздык кой, бул жака table деп. Эми ошону бул жака table деп жазабыз. Буну стилди биз мурдагы сабактарда өткөнбүз, эгерде түшүнбөй атсаңыз. Table эми иштеп көрөбүз. Мынакей, уже бул жака немеси чыгарып берди. Үстүнө бир функциясын и цветин дагы өзгөртүп берди. Эми биз буну адаптация бир узунураак болуш үчүн кайра эле ошол стилибизге киребиз дагы. Эми widget немесин ширinaсын неме кылабыз? Widget эми 100% болуш керек да бизге. Баары бирдей иштеш керек. 100% эми текшерип көрөбүз. Мынакей. Уже бул автомат түрдө чыгарып берди. Аты, email, data registrasiz. Эгерде биз мынаны алып кирсек, бул жагы дали уже автомат 100% немесин могул стили турат го үстүндөгү, ошонун 100% кылып берди. Адаптациясы. Мынакей. Аты, email, data registrasiz. Эми кайрала tableга кирип, эми биз ушуну эле колдонуп көрөлү. Copyright этип турулу. Эми көрөлү. Бул жака аты дейт. Мына ал жерге аты, мисалы мен өзүм эле жазып көрөйүн. Мисалы Данияр ат жок. Бул жерде Данияр эмес, бул жерге номер 1-чи, немеси берет да, номер 1-чи. Аты болсо Данияр. Email болсо danik@email.com. Эми просто бул поштаны жаздым. Data регистрация. Мисалы бүгүн болду да, давайте кечеки 12/12/2021. Ctrl S, эми көрөбүз. Мынакей. Бул таблица уже автомат түрдө чыгарып берди. Аты Данияр, email danik@email.com. Data регистрация. Качан регистрация болду? 12-чи, ушундай. Мына таблица кичине өзгөчөрөөк болуп калыптыр. Мына тайтылдан кирип, могул color'ды өзгөртүп көрөйүн. Могул красный или жакшы эле көрүнүп турабы? Таблица деп. Давайте бул чорный берип көрөйүн. Ушу чорный эле болуп турбайсың таблицабыз, Ушундай эми бул таблицадан дагы бирөөнү түзүп алайлы. Өзү канча түзсөңүз деле болот, узун болчу. Номерин коюп элем. Мисалы кийинки таблицабыз, Кийинки таблицабыз номер 2-чи. Кимди жазсак экен? Просто бир ат жазайлы. Давайте максат дейин. Максат бул жагы Max бүгүнкү 13/12/2021. Эми көрөбүз. Мынакей, аты Данияр, максат номер 2-чи. Ал жакта номер поштасы, email, data регистрация, качан регистрация болгон? 12/12/2021. Ушундай. Эми дагы бир функция көрүшүбүз керек. Эми биз мисалы дагы бир неме жазып көрөйүн, тек жазып көрөйүн. Анын үчүн биз дагы бир тек колдонобуз. Мисалы tr бул жака. Дагы бир жаңы tr ачабыз, код ушул эле текте tr'ди эми td форматын эле көрөбүз. td форматын алып, эми бул жака бардыгы экөө гана да. Экөө эле катталды да бул жерде. Эми көрөбүз. Мынакей, номер 1 Данияр, максат бардыгы 2-чи экөө гана болду, Мынакей. Бул таблицабыз да уже биздин таблицабыз. Эми биз молордон өз негизи жакындатып, размерин көрөбүз. Аны уже сабактын жүрүшүндө көрөбүз. Эми мол сетти өзгөртүп көрүшүбүз керек. Же болбосо биз азыр мол үстүнө турат го аты, email деген, ошону биз кичине башкачараак кылып көрөлү. Бул жерде биз td эмес, td форматына эмес, th да көрөлү. th болгону бир эле тамга th. Эң башындагы функция кичине башкачараак болуш керек да бизге.
Бирктерден кичине айырмачылык болуп туруш керек. Окей. Мынакей. Аты, email, дата регистрациясы уже бул чоң форматта жазылды. Бирок бул жерде иретсиз бул карасаңыздар, бул жакта уже ашып кеткен да, түшүнүксүз болуп калган. Эми биз ушуга стиль берип алышыбыз керек, буну түзөп алышыбыз керек да, баарын бирдей болуп. Бирок мына уже өзгөчө болуп турат да, бул же жирный болуп турат, дата регистрация молорго караганда бир өзгөчө өлөнүп турат. Эми биз кайра эле неме кылабыз, стилге барып, стилден эми биз ушуга доступ алабыз. Бунун доступу мисалы бул th, могул th көчүрүп туруп, эми бугадан неме беребиз? Класс, мына уже классыбыз бар бул tablдын ичине, могу table ачылган, эң алдына table жабылган. Эми биз ушул кантип дагы стиль бере алабыз, мунун өзүнө гана, th'дын өзүнө гана. Ал үчүн стилге кирип, дагы код ачышыбыз керек. Азыр мындан эле кылайын, силерге мындай көрүнүп болуш. Мисалы, код ачайын. Точка table, мына кайталайбыз, мынакей, ошондой кайталап туруп, table th. Себеби бул могул tablдын ичинде да бул немечи, th. Ошон үчүн tablды жазып алабыз ушинтип. Table, эми код чабабыз. Эми бул left, бул оң жакка, сол жакка жылыш керек, ошон үчүн азыр дагы тек жазып алабыз. Text elegant left, left. Centerге эмес, left. Эми көрөбүз. Мынакей. Эми өзүнүн форматына жылды. Бул table өзүнө гана бердик, мына мисалы. th-га ана биз неме бере алдык. Стиль бердик, мынакей. Аты Данияр, максат, email Max, дата регистрациясы. Бардыгы экөө гана катталды. Ушундай. Эми биз дагы бере турган нерсебиз, биз бул жерде биз эми мынанын өзүнүн негизи ар бир нерсенин өзүнүн бир аттары, бир функциялары болот да. Бул уже бизге таблица. Бул таблица болду. Биз дагы көптөгөн нерселерди ушуну таблица менен дагы мыналар сүрөттөрүн, цветтерин бир өзгөртүшүбүз керек. Эми биз азыр биз буга мисалы body деп жаза алдык, же бир башка нерсе жаза алдык. Биз ушу таблицанын дагы өзүнүн бир иреттик структурасы бар, ошону биз жазып алышыбыз керек. Ал үчүн биз table коюлду. Эми мынау функция эмне деп аталат бул? th-head, th-head. Бул ачылды код. Эми бул башка бөлүм болсо th-head. Биз мына жерден th-head болуп эсептелет да. Ошондо мынаны алып кое алабыз дагы. th-head. Бул болсо, мына ичи болсо th-body. Мына жерден th-body деп код коебуз. Биз бул жерге th-body. th-bodyден бул жерде ичинде канча турат? 1-2 турат, th-body өсү, ошону биз th-body мына жерге чыгабыз. Мына жерде бүтүп атпайбы мына слэш менен. th-bodyни жаптык. Эми эң алдындагы мына болсо, бардыгы бул функциясы болсо, бизге кийин түшүнүктүү болуш үчүн ушинтип жазып алсак, бизге өзүбүзгө оңой да. Жазбай деле койсо болот, бирок жазган дурус деп эсептейм мен. th-foot эң алдыда бул. th-foot. Окей. Эми көрөбүз. Бул эч кандай өзгөрбөдү, бирок биз кодубузду ушинтип бөлүп жазып алдык. th-body. Бул болсо th-head. Бул эми главный нерсени башка неге th-head, уже th-head жабылат. Аты эми жазбай деле койсоңуздар болот, бирок сөзсүз түрдө жазып коюңуздар. Дагы эми биз мынаны дагы өзгөртүп көрөлү. И мыналарды бир